Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин көчмө жыйынынын алкагында эл өкүлдөрү алгач Жетөгүз районунда болду. Анда райондогу сүт азыктарын өндүрүүчү ишкананын аракети менен таанышып, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагындагы мүмкүнчүлүктөр жана көйгөйлөр боюнча маалымат алышты. Мында сүт өнүмүн сатыкка чыгаруудагы кыйынчылыктар, сүттүн наркы өңдүү бир катар маселелер көтөрүлдү. Урматтуу президентибиздин приоритетный маселелеринде ушул мамлекеттик өндүрүшчүлөрдү приоритет мамлекет госзакупка биринчи очередке коюлган деген айткан сөз бар. Ооба, токтом бар атайын бекитилген. Ошол токтомдун ичинде ички өндүрүштүк компания бар. 100дөн ашык компания бар. Ошол эле эжекенин камесин киргизип коюш керек дагы. Внутренний рынокто бирок баа маселеси. Тендерсиз эле эжекеден ала беришет да. Ошол эгерде ошо токтомдун ичине киргизсе. Андан соң Кызыл Суу айылына караштуу Кара Булуң участкасындагы 1000 гектар маданий жайыт категориясындагы жерди мөмөлүү дарак категориясына которуу, кокон гилас багын уюштуруу, ошондой эле 105 гектар жер аянтка логистикалык борбор куруу боюнча маселелер жеринде каралды. Биз приоритетный багыт катары депутаттар колдоп бергенбиз да. Азыр только айыл өкмөттүн акчасы кетип атат. Фондтон жардам сурайлы деп атабыз, мына Эрмек Ибрагимович менен берген. Изначально бул долбоорду Эрмек Ибрагимович колдоп берди, биз смело кеттик. Бирок тыштан инвестиция жок болуп, жергиликтүү бюджет аксап баратабыз да. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, бул жалпы элдин кызыкчылыгына, ошондуктан ушундай долбоорлору сиздерден жардам болсо дагы, ошо долбоорго кирип кетсек бир эл үчүн абдан жакшы нерсе болот эле. Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан колдоосу менен ушул 948 гектар жерди көп жылдык мөмө жемиш бак категориясына өткөрүү менен ушул өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна бир жакшы бир жагымдуу шарттарды түзүү, ушул өздөштүрүлбөй, кунардуулугу төмөндөп жаткан жерлерди бир жакшы бир өөлгө түзүп, ошол элге жакшы бир продукцияны өндүрүү максатында иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Министрлер кабинети тарабынан ошол Кызыл Суу айыл өкмөтү тарабынан курулуп жаткан агропромышленный комплекс түзүлүп аткан 105 гектар жер трансформациядан өттү. Кабминден ал жердин 5 гектар жерине ушул логистикалык борбор, сактоочу жайларды куруу менен ошол толугу менен 948 гектар жердеги өндүрүлгөн продукциялардын баасы рынокто төмөндөп баратса, ошону рыноктогу бааны кармаш үчүн сактап, толуктап, сактап, анан рынокко сбытка кайрадан чыгарууга жаңы шарттар түзүү иш аракеттери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле алар аймактагы таза суу долбоорунун аткарылышы менен таанышты. Айталы Кызыл Суу айылындагы бул суу топтоочу жай 1960-жылы курулуп, эскилиги жетип, суу ичип калууга деле мүмкүн болбой калган. Мындан улам аталган жай толугу менен жаңыланды. Долбоорлорду тездештириш керек. Себеби айылда бир күн таза суу ичпегенде эле бул ден соолукка да эң негизги таасир ден соолукка тийет да. Мен аял катары, эне катары айтат элем, биздин элдерибиздин ден соолугу ошол боор ооруп, азыр аябай көп болуп атпайбы? Ошол менен эле таза суудан да ошол пилоттук кылып эртелетип, эми акча деген акча каражаттары бөлүнгөндөн кийин биз кечиктирбей ушуну элге жеткиликтүү, эл качан суу келет деп элдин башы оорубаш керек да. Бул үчүн депутаттар, жергиликтүү бийлик, министрликтер тыгыз иш алып барып, биз ошо элге суу керек деген элдин үнүн жеткиребиз. Аткаруу жеринде эми жергиликтүү бийлик, министрликтер чогуу ишти алып барыш керек. Сөзсүз түрдө биз аны көзөмөлдөйбүз. Ал арада делегация Түп дарыясынын жээктерин бекемдөө жана көпүрө куруу маселеси боюнча жеринен кабар алды. Ошондой эле аймактагы негизги көйгөй болгон таза суу маселеси жана саркынды сууларды тазалоочу жайды куруу иштери менен таанышышты. Жагдайды жөнгө салуу үчүн учурда долбоорлоо иштери жүрүп жатыптыр. Бул сапардын аркасында ушу жалпы эле Ысык көл облусуна тиешелүү бир катар райондордо айыл чарба жер сууга тиешелүү объекттер кыдырып атабыз. Кыдырганда дагы ошо жеринде кандай иштер жүрүп атканын көрүп, кандай көйгөй маселелер бар экенин көрүп, анан бүгүн эртеңки күнү биздин негизги ишмердүүлүгүбүздө ошол маселелерди көтөрүп чыкканга же болбосо мыйзамдык деңгээлде өзгөртүүлөрдү киргизип сунушташ керек болсо, ошолор боюнча жерде таанышуу иши жүргүзүп жатабыз. Түп районунда, Түп айылындагы ошо Түп суусунун жээгинде турабыз. Биякта турганыбыз себеби ушу Түп суусу жылдан жылга баягы суу кирген учурда айыл чарба багытындагы жерлерди жеп, баягы айыл ошо дыйкандарга бир аз оорчулук жаратып аткан жагдайлар бар. Ошо Түп суусунун жээгин бекемдөө боюнча багытында иш
тиешелүү министрлик, биздин өзгөчө кырдаалар министрлиги, жергиликтүү администрация менен биргеликте ошо пландарын уктук. Анан алдыда биз ошол маселелерди жогорку кеңеште көтөрүп, тез чечилишине көмөк көрсөтөлү деген ой бар. Андан сырткары түп айылындагы таза суу көйгөйү чындап көп жылдан бери чечилбей жаткан жагдай бар. Мынакей акыркы жылы президентибиздин колдоосу менен иш жүрүп атат. Эми ошол ишти да сапаттуу, кыска убакытта тез убакытта бүтүрүү боюнча маалыматын уктук. Албетте иш жүрүп атканы жакшы, бирок ошол кезде сапатын карап эл тарабынан дагы нааразы болуп аткан жагдайлар болгон. Ошолорду жеринде угуп, мынакей кыска убакытта бүтүрүү боюнча маалыматтар берди. Андан сырткары ошо гребенка, счетчик деген сыяктуу баягы таза сууну киргизүүдөгү бир катар маселелер бар. Ошолорду мисалы президенттин иш башкармалык толугу менен өзүнүн жоопкерчилигинде бүтүрүп бермек болду. Мындай айтканда элдин чөнтөгүнө оорчулук жаратпастан. Түп суусу боюнча азыр долбоорлоо иш кагаздары жүрүп жатат. Долбоорлоо иш кагаздарын Архап Голд компаниясы жүргүзүп атат. Азыркы тапта иштер алынып барылууда. Долбоордо түп суусунун эң кооптуу жерлери аныкталат. Долбоорлук иш кагаздарын даярдоо учурунда жалпы 23 километрге аныкталды. 19 кооптуу тилке болчу, азыр 20 кооптуу тилке болуп аныкталды. Эл өкүлдөрүнүн айтымында мындай көчмө жыйындар аймактардагы көйгөйлөрдү жеринде көрүп, аларды чечүү жолдорун тактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар тарабынан көтөрүлгөн маселелерди тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте талкуулоо аркылуу натыйжалуу чечимдерди кабыл алууга шарт түзүлөт. Агрардык саясат комитетинде биз ошону көзөмөлгө алып туруп, ошол маселени биз өкүлдөргө жеткизебиз да. Айтпасак, элдин үнүнү ошол жогорку кеңешке көтөрбөсөк, бул маселе көп кезде баягы ушул райондогу деңгээлде калып калат да. Ар бир жолу ушул элдин көйгөйүн уккан натыйжасын берет. Себеби жогору айткандай, бул элдик трибуна жогорку кеңеш ошол жактан ар бир маселени көтөрүп, анын үстүнө бир эле депутат эмес, бул жакта биринчи депутат келди. Агрардык саясат комитетинин алкагында биз ошону көзөмөлгө алып, аягына чыгып, жыйынтыгына жеткенге аракет кылабыз да. Мындай көчмө жыйындардын негизги максаты аймактардагы социалдык, экологиялык жана инфраструктуралык көйгөйлөрдү жеринде талдап, алардын чечилишин тездетүү. Андыктан айтылган маселелерди жөнгө салууга көмөктөшүү багытындагы иштер улантылары белгиленди. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Ысык Көл жаңылыктары.